Assalamu alaikum YouTube көрүүчүлөр, Нуркейж YouTube каналынын катталуучулары. Биз Владивостоктон Кыргызстанга газ менен күйүүчү, жүрүүчү унааны перегон кылуунун үстүндөбүз туугандар. Биз азыркы учурда Магачада турабыз туугандар. Магача деген бир 10 километрдей кирдик трассадан. Бул жерде мондай баллон сатып алып, азыр заправка кылып аткан учурубуз. Анан Сквардинодо аксакал туугандар. Ошо Белгорскийден заправка кылып чыккандан кийин ошо Сквардиного чейин жетет газ. Ошол жерден могул туугандар. Кытайский, корейский жана могул жерде турганы. Анан буга биз резбаштырып, мынауну Кыргызстанга алып келип салган болчубуз. Сквардинодо аксакал буга заправка кылбайт экен туугандар. Буга заправка кылбайт экен, кыла албайт экен. Аксакалдыкы моундай резба менен кирет экен. Мынакей. Мындай переходник керек экен туугандар. Мына көрдүңүздөр, ичинде резбасы бар. Ушу резба менен монтип болт тооланып кирет экен дагы. Мына монтип баллонду монтип жылытып заправка кылып аткан учурубуз. Бул жагы мынакей. Көрдүңүздөрбү? Неге муну жылытпасыңар дегенде, бактын давлениясы күчтүү болгондугуна байланыштуу. Биякты жылытып, андан соң заправка кылсак газ кирет экен ошондо бул жакка. Мына ушундай туугандар. Бул жакта шериктики дагы. Азыр муну шериктикине салып, ушинтип заправка кылабыз. Бир баллондун, мына баллонун ценасы 6400 туугандар. Анан баллонду берип, ордуна башка баллон алчу болсоңуздар 2400дөн. Мына ушундай. Белгорскийден заправка кылып чыкканыңыздардан кийин аксакалга келип, мына ушундай менен, мондай шлангтар менен заправка кылсаңыздар болот. Ошол жерден толтура алсаңыздар, Чернышевскийге жетесиздер. Эгер толтура албасаңыздар, Магачага келип, трассадан 10 км кирип, ушул жерден сатып аласыздар. Саат 6-га чейин иштеткен Магачадагы туугандар, ушуну дагы баса белгилеп айтып коелу. Буюрса алдыдагы маалыматтар менен дагы бөлүшөбүз сиздер менен. Кайсы жерде саат канчага чейин иштедим? Элдердин айтуу боюнча мындан ары көздөй буюрса газ толтура эле деген маалыматтар бар. Ошол азырынча. Мына ушундай переходник койдуруңуздар сөзсүз түрдө.